Biz göz үйde bugün жасайбыз. Окуучуларга кол эмгек сабак аркылуу улуттук баалуулуктар үйрөтүлөт. Маселен, бүгүн 6-класстын окуучуларына боз үй жасоону үйрөтүү жана анын мааниси түшүндүрүлдү. Мындан сырткары улуттук буюмдардын башка түрлөрү да жасалат. Кыргыздын улуттук буюмдарын жасооду аябай жакшы билишет. Biz ularga har bir sabakta kigizden, tokudan, biserdan, ar turdan asardan жасооду үйрөтөбүз. Балдар аларды аябай жакшы билишет, жасай алышат. Улуттук мурасыбыз болгон ак калпакты сыйлоо максатында Ал эми улуттук баш кийимди даңазалоо, аны аздектөө максатында айына бир жолу тарбиялык саат өтүлүп турат. Бул аркылуу балдардын кыргыздын баалуулуктарына маани берип, аны сактоого кызыгуусу арткан. эң негизги максатыбыз ошол калпакты бир гана 5-март күнү эмес, дайым кийип, улуттук мурас катары кийип жүрүп, ошону сыйлоо максатында бүгүнкү тарбиялык саатты өттүк. Балдар албетте бул билбеген нерсесин үйрөндү. Ошол түшүрүлгөн оймоолор эмне маанини билдиргендигин, ондон сырткары бул кийизден жасалып атат да, кышында жылуу, ал эми жазында салкын болуш керек. Кара Суудагы кыргыз өзбек тилинде билим берген Алим Тепе билим уясында окуучуларга мектеп бозогосун аттагындан тартып, кыргыз элинин каада салттары, үрп-адаттары, улуттук оюндары үйрөтүлөт. Бүгүн болсо жеткинчектер баланын тушоосун, кесүүнүн мааниси тууралуу үйрөнүшкөндүгүн көрсөтүштү. Аталган мектептеги 400дөн ашуун окуучу мамлекеттик тилди сүйүүнү, аны барктоону жана улуттук каада салттарды жакшы өздөштүрүп алышкан. Шуа кешет шотой баланын батак басын деген ниет менен тамтың баскан баланын бутуна байланган ала жипти кесүү ырымы. Кыргызстандын улуттук оюндарынан бири тогуз коргол боюнча изилдөө жүргүзгөнбүз. Абдан кызыктуу экен. Мен Манас аркылуу Манас атабыз усуяттарын так аткарууга мен ниет кылдым. Эч ким менен урушпоого, жакшы бала болуп, эр болуп, Кыргызстан мекенибизди коргоого мен өз актым койдум. Мектеп жетекчиси Элмира Исмаилованын айтымында инсандын руханий, адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлык ийгиликтүү ишке ашып, жарлыктагы ар бир пункту тууралуу түрдүү иш-чаралар уюштурулуп келет. Биз ушул мугалимдер ар бир мугалим өздөрү иш-чара түзүшүп, папкаларды түзүшүп, ай сайын ошол адеп акылактыкка темасында тарбиялык сааттарды өткөрүп барып жатышат. Ошону менен бирге бул балдар биздин келечегибиз. Балдардын дени сак болсо, ошондо гана окууга көңүл келет. Ошол дене тарбиясына дагы өтө көңүл бөлүп келебиз. Мектептерде ар кандай иш-чаралар, таймаштар, мелдештер уюштуруп келебиз. Тарбиялык сааттар өтүлүп келип жатат. Улуттук нарыктар аркылуу балдарды тарбиялоо өз кезегинде алардын адамдык сапатынын бийиктигин, бири-бирине болгон мамилесин оңдоого жана өз мекенинин патриоту болууга үндөйт деп ишенишет агартуучулар. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош облусу.